Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүн силер менен жаңы сабагыбызды баштайбыз. Балдар, силер өткөн сабакта бул натюрмортто абдан сонун тарткансыңар. Эми бул суроолорго менин жеке WhatsApp'ыма жооп жазгыла. Анда эмесе балдар, азыр пейзаждын түрлөрү боюнча айтып өтөбүз. Пейзаж жаратылышты сүрөттөгөн көркөм өнөрдүн өзгөчө бир жанры. Пейз деген француз сөзүнөн алынып, өлкө, жер дегенди билдирет. Пейзаждын көптөгөн түрлөрү бар. Кышкы пейзаж кыштын сулуулугун бизге чагылдырып берет. Тоолуу пейзаж тоолордун улуулугу менен сулуулугун даңазалайт. Эпикалык пейзаж көрүшүнү дүрбөлөңгө салып, кубанычка бөлөйт. Ал эми лирикалык пейзаж болсо, тынчтыкты жана жаратылыштын өзүнчө уктап жаткандай сезим туюлат. Күзгү пейзажда күздүн сулуулугун, ал эми түнкү пейзажда түндүн сулуулугун чагылдырып берет. Деңиздик пейзаж деңиз сүрөттөрүн көрсөтүп берсе, парктык пейзажда парктагы кооздуктар чагылдырылат. Айылдык пейзажда айылдын жаратылышы чагылдырып көрсөтүлөт. Шаардык пейзажда архитектура аралаштырылган шаардын кооздугу. Тарыхый пейзажда тарыхты чагылдырган жаратылыш сүрөттөлөт. Индустриялык пейзажда өндүрүштөр сүрөттөлөт. Космостук пейзажда космостун сулуулугу чагылдырылып көрсөтүлөт. Мына балдар, силер пейзаждын түрлөрү боюнча жалпы маалымат алдыңар. Эми жаңы тема менен таанышабыз. Бүгүнкү жаңы темабыз жазгы пейзаж. Жаз деген кандай сулуу, кандай көркөм. Жаз деген бул сүйүүнүн, сулуулуктун, ойгонуунун, жаңылануунун жана жаштыктын символу болуп саналат. Биздин кыргыз элибизде жаз жөнүндө абдан сонун макал-лакаптар, накыл-кептер бар. Жаз жарыш, күз күрөш. Же болбосо жаздын бир күнү 100 күнгө тете деген сыяктуу таанышман накыл-кептер бар. Мына ушул сөздөрдөн силер эмнени түшүнө турган болсоңор, мага WhatsApp аркылуу жекече жазып жибересиңер. Андай болсо, сүрөт тартууну баштайбыз. Эми кымбаттуу окуучулар, азыр силерге ошо деңгэл сызыгы боюнча бир аз түшүнүк берип коеюн. Мисалы, мына менин колумдагы дискти карап көрөйлү. Көзүбүздүн ылдый жагында бизге бул диск үстү көрүнүп турат. Качан ушул дискти акырын көтөрүп келген сайын не болду? Кичинерип көзүбүздүн тушуна келген кезде сызык болуп калды. Андан кийин жогорулайт. Жогорулаган сайын барып туруп, жашыл жагы көрүнгөн жок, бизге күзгү тарабы көрүнүп калды. Көрдүңүздөрбү? Кайтып ылдый түшүрүп, биздин көзүбүздүн деңгээлине жеткен кезде түз сызык айланып калды. Мына ушул сызыкты көзүбүздүн көрүп турган деңгээлин деңгэл сызыгы деп коебуз. Мына биздин көзүбүздүн түз көрүнгөндө деңгэл сызыгы деп коебуз. Эми балдар, азыркы айткан сөздөрүбүздү мына сүрөткө көргөзүп берейин. Биринчи сүрөт тартканыбызда тарта турган барагыбызды тикесинен тартабызбы, же болбосо туурасынан тартабызбы? Мына ушуну чечип алышыбыз керек. Биринчи эрежебиз ушул. Экинчи, азыркы мен көрсөтүп бере турган сүрөт силерге тикесинен тартабыз. Мен тикесинен тандап алдым, биринчи вариантта.
Мындай кылып туруп да бир 2-3 баракты коюп алайын. Эгерде азыркы айткан деңгел сызыгыбызды ушул барактын тең ортосунан бөлүп кое турган болсок, анда эмесе биздин сүрөтүбүз кызыксызыраак болуп көрүнүп калат. Ошондуктан же асманды көбүрөөк коюшубуз керек болот, же болбосо жерди көбүрөөк коебуз. Мисалы, жерди көбүрөөк кое турган болсок, деңгел сызыгын могул жерден белгилейбиз дагы. Асман бизге мына бул жакта калат, а бул жагында бизде мисалы тоолор боло турган болсо, мүмкүн могул жерде мындай бир суулар келаткан болушу мүмкүн. Дарактар болушу мүмкүн. Могул жерде да бир нерсе болушу мүмкүн. Бул дагы өзүнчө бир кызыктуу болуп калат. Ал эми деңгел сызыгын тең ортосунан ылдыйраактан бере турган болсок, анда асман бизге чоңураак көрүнөт. Дарактарды тартсак, же болбосо бийигирээк буюмдарды, бийигирээк нерселерди тартып турган болсок, деңгел сызыгын сөзсүз тең ортосунан ылдыйраакта кылып алабыз. Мына ушул жерден мисалы, могул жерден дарактарды тартып турган болсок, могул жерден дарактарды тарта турган болсок, арт жакта арткы пландагы токойлорду тарта турган болсок, бул дагы өзүнчө бир кызыктуу пейзаж болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн деңгел сызыгын эч качан тең ортого койбойбуз, же өдөрөккө, же болбосо барагыбыздын тең жарымынан ылдыйрагына коебуз. Мындан кийин силер дагы үйүңөрдө композиция түзүп атканда деңгел сызыгын маани бергиле.